Мындан туура 6 жыл мурун билесиңер, бул саясий бир олку-солку окуя учурунда, атайын операция учурунда ошол убактагы полковник Самат Курманкулов, мына азыр кийин келген бийлик ага генерал намын берди, башына таш тийип 2 ирет Бишкекте операция болду. Андан кийин Москвада жатты. Москвада ооруканада жатканда дагы мен барып кабар алып турдум. Ошол киши генерал. Бүгүнкү күндө бир аз тагдыры талкаланып, тилекке каршы майып болуп калды да. Ошол кишинин пенсиясы болгону 21 000 сом экен. 21 000 сомго ошол генералдын пенсиясын ошо 21 000 сом менен чектеп койдук. Ал улам дарыланыш керек экен, чет өлкөгө чыгып дарыланыш керек, Кыргызстанда дарыланыш керек, реабилитация болуш керек дем. Ошон үчүн бул каражат абдан жетишсиз. Үй бүлөсү менен мындай бир кыйналып жашап атат да. Ошону Алмаз Акынжанович, ушул маселени эми Кыргызстанда мына 800 000ге жакын пенсионер бар. Бирок ушул Самат Курманкуловдун пенсиясын бир өзүнчө карап бериңиздерчи. Мына биз мына Сүйүн Абдылдаевич болуп, балким жогорку кеңештин токтомун чыгарсакпы деп аракет кылып көрдүк. Бирок болбойт экен. Анткени мыйзам бир адамга мыйзам чыгарсакпы деп дагы жолун карадык. Мындай такыр мүмкүнчүлүк болбой атат да. Бирок өкмөттүн токтому менен ушул Самат Курманкуловдун генералдын ушул генералыбызды мүмкүнөтүп койгон бул жакшы эмес. Жогорку кеңештин депутаттары буга чейин билесиңер, Жеңиш Токторбаевдин демилгеси менен 1 күндүк айлык маянабызды бердик. МВДга жетекчилигине өздүк курамына рахмат. Дайыма каражат чогултуп, алар берип атат. Бирок мынтип жашай албайбыз да дайымачы. Ошон үчүн Алмаз Акынжанович, ушул Самат Курманкуловдун пенсиясын өзүнчө карап бериңиздерчи, бир токтом чыгарып. 21 000ге генерал үй бүлөсү менен кыйналып жашап атат. Экинчиден, Алмаз Акынжанович, мен Алай районуна барып келдим жакында, Тилекташ айыл өкмөтү. Корул айылы 1 май кең жылга 9 булак баарында снос деп жанагы баш ал бөрк ал десе баш алгандардын айынан үйлөрдүн бир 90-95% бузулуу алдында турат. Ал тоонун боюндагы айыл стратегиялык жол эмес, Ош-Бишкек жол эмес, Ош-Эркештам Сарыташ жол эмес бул. Эмне үчүн ошол жерде үйлөрдүн бардыгын бузабыз деп атат. 26 метр кылабыз дейт жолдун бардын. Азыр 6 метрде 26 метр. Эми ал жерде үй калбайт эгер мындай болсо. Эмне кылат элдер? Же компенсация бербесе, же аларга жер бербесе, же акча бербесе, жөн эле үйлөрүңөрдү бузабыз деп атат. Жазып алсаңызчы, Тилектеш айыл өкмөтү. Ошол жерде үйлөргө 1 майда мындай жол менен кетсе, бир да үй калбайт аердечи. Эл эмне кылат? Каякта жашайт? Ушуну чечип бериңиздер карап туруп. Тапшырма бериңиз Алмаз Акынжанович.